Dayanып қалмасын ака. Башта концерттерде галстук тақчы элеңиз. Азыр тақпай қалдыңыз ба? Жо мурда концерттерде, тойлордо мындай үзбөй тақчы болчумун да. Bir жолу тойдан кийин көбүрөөк өтүп кетип, жыгылып калып, галстукка муунуп калгандан кийин көп тақпай калдым да. Галстук муун төрө турган болуп тургандай болуп сезилип калды. А бирок өткөндө Абдулла Рахман акелер келди эле, тактым эми аксакалдардын алдында тагып коеюн деп. Негизи галстук таксам ошондон бери мындай муунуткандай боло берет да. Нарак. Болду. Так. Урматтуу туугандар, биз азыр bir чогулуш өткөрүп алалы. Бүгүнкү чогулуш абдан чоң чогулуш. Себеби дегенде мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жаздан берки bir топ саясий окуялар өттү. Ошондон кийинки биринчи чоң жыйын. Аны биз чоң жыйын дегеним себеби буга биздин эле Кыргызстандын граждандары эмес, биздин эле мекеме эмес, сырттан дагы коноктор келип катышып атат. Урматтуу коноктор, келе берсеңиздер. Келиңиздер. Себеп. Келип отуруңуз. Саламатсыз. Сен мындай отуруп бер. Шотак өзүңүз эмессиңби? Урматтуу коноктор, мен сиздер менен тааныштырып коеюн. Бияктагы келген өкүл бул Россиянын мамлекеттик мындай бир жогорку деңгээлдеги чоң даражалуу кызматчылардан келген өкүл. Бияк өзүбүздүкү, анан сиздер. Мындайда ар кандай ушак айың сөз жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, bir топ биздин саясатчыларды тиги Москвага жетип барып атышат, Москвага тигинтип атат, минтип атат деген ар кандай ушак айыңдар жүрүп атат, сөздөр жүрүп атат. Эми андан чоң саясат жасап кереги жок, урматтуугандар. Биз бардык мамлекеттер менен бирдей мамиледе болушубуз керек. Туурабы аксакал? Өзгөчө Россия менен ошон үчүн аксакал чогулушту баштай берсек, мисалы үчүн бул кишини деле биз чакырган жокпуз, өздөрү келип атат, анан келип атса кет демек белек. Кыргыздын мүнөзүнө андай жарабайт. Ошон үчүн бүгүнкү чогулушта 3 маселе каралмакчы. Бул биринчи маселе Кыргыз мамлекетинин канчалык деңгээлде эгемендүүлүгү боюнча. Мына 19 жылдан бери Кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет деп жүрөбүз. Мына ушул боюнча абдан чоң сөз болот. Экинчи маселе бул Кыргыз мамлекетинин демократиялуулугу. 19 жылда ушул демократияны канчалык деңгээлде көтөрдүк дегендей. Үчүнчү маселе кечеги өткөн шайлоого болгон көз караш, анан ошол шайлоонун жыйынтыгы. Эмесе, урматтуу конок, сиз уруксат берсеңиз, биз жыйынды баштай берсек, биринчи маселе боюнча, бул маселе Кыргыз мамлекетинин канчалык деңгээлде эгемендүүлүгү боюнча сөздү атайын ушул 1-2 сааттык доклад менен даярданып келген. Бул жерде биздин кишилер отурат. Сөздү Курбаналиев Тынарга беребиз. Буга айтып койгон эмне кереги бар? Чыгып сүйлөй бер. Айтып коет, келип сүйлөйсүң деп. Даярданып келиш керек эле. Даярдык кандай даярдык? Буга эмне даярдыктын кереги бар? Кыргыз мамлекетинин канчалык деңгээлде эгемендүү. Биз 19 жылдан бери эгемендүү мамлекет. Мен билем, ошон сиздер айтып. Билсең ошону өз сөзүң менен айта берсин. Бирде мен жазмам. Болду, эмне аркылуу түшүнүп калат. Эгемендүү бой. Жолдоштор, биздин мамлекетибиз 19 жылдан бери эгемендүүлүк мамлекет болуп келатат. Биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз келген конокторду кет дебейбиз. Биздин бар жогубуз ачык. Каалаган жагынан кирип, каалаган жагынан чыгып атат. Şu girip çıkıp жүрө бергиле. Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз, эгемендүү болгондон бүт бардыгы эгемендүүлүк менен өтүп келатат. 19 жылдан бери эгемен.
Ben ötken yıllar egemendir dedim. Boldu şu. Boldu lan. Ait koyattan murdara. Ne dedim özüm? Murdara ait koysana dayarlarını geliyor. Murdara ait ne gerek var şimdi? Ait koy sana. Yatamıyor. Şuraya mı gelin? 3 saat gel kız oldu. 3 saat. Tıbbay. Sinek. Birinci mesele boyunca abdanacak sözler oldu. Bağırdığınızlardan, konuşa düngürüp, kuattağınızlardan ses duram. Daklatçık abdanacakşı dayardandır. Rahmat. Rahmat. Eğer de karşı kalısı çok olsa, anda biz ikinci meseleye götürürsek, ikinci mesele bu Kırgız memleketindeki demokratiyalı. Biz kançalık dengelde memleketimizde demokratiyanı önüktürüp geletemiz. Buna uşul boyunca, uşul ikinci mesele boyunca sözgü daklatka dayardan gelgen, bunun jönde bir 4 saat gelen gep kılsa olur. Birok biz sal kıskartıp atağız. Bunda elini vaksın almayla da atağız. Oşun için ikinci mesele boyunca söz Kurban Aliyev Tınar'a verilir. Ya ana kim söyledi mi? Çıkmadı mı? Hayra kalemiz. Ya ana kim çıkmadı mı? Sülüve onun be. Neyin var mı sen? Al söyleyen olmadı. Al kişi sırtkı memleketten gelgen kişi. Sırtkı memleket başka memleketin içki siyasatına giyilik işbey. Al jön kana karab oturar. Bizge jaman göv giyilik işi yapma bolu öğret de sülüve. Giyilik işbey, kim giyilik işte? Bu işi giyilik iş var tavu. Giyilik işken çok jön öyle oturar. Hayra kalemiz sülüyor. Yani kim söyle? Söyle. Ait koyuş gerek yok. Niye ait koydun? Buna Kırgız memleketinin demokratiya alındı. Ne bilmez mi? Şu demokratiya jönünde kança degen söz tıkılsa olur. Esenki memleketlerinin en birinci demokratiyanın altında getip atkan buna biz. Bilemek hikırmaç et. Söyle. Buna uşunun özü de demokratiya. Murdara ait koyat adam kıynamay. Bir gelip gelmez. Söyle de. Yoldaşlar, bizim memleket, egemenliği memleket, söz erkinliği, demokratiya, bizde bolğanday aytaveremiz. Prezidenti dele yiğit boldu, erkek bolsa asını ölbasında aytıp atşat. Bizde aytaveret oşentip, egemen өлkө bolğanday betke çağa aytıp, barganday memleketlerden arasından şev aytkanday en aldıda ketipkan demokratiyalık memleketlerden aldыңкы katarынан koşulduk. Böyle şöyle. Boldu da lan. Genelini söz mü? Genelini söz bol konuşalım niye alayım? Oşun için murdara aytıp o de жазып kelettiler beni. Özünüz bilesiz ben o жазmayınca ayta almayayım işte gene. Aytıp koyuş gerek. İkinci mesele jönünde abdanacakşı daklat oldu. Özünüz bayqap otasız. Anda karşı kalış bolbolsa üçüncü mesele götürürsek. Üçüncü mesele bu geçegi ötken şaylooga göz karaş. Jana oşul şayloo'nun jыйынтыгы boyunca bu vapros bu ikinci üçüncü mesele boyunca atayın daklatka dayardan gelgen şu hizmetkerlerden Kurban Aliyev Tınar'a verilir. Ve bastı bakalım. Ne? Hoca biz de buradayız. Hazır söyleyip bari verir.
Şaylonu bardığız gördük geçen günü. Kanday oldu, ne olup bitti, kanday jakşıdı, taza ötkürdük. Az. Hazır söyle. Bir basmadı. Usul boyunca söz Tınar Kurbanaliyev verildi. Sen nasıl bir şey? Hayır nasıl? Ne işe gelin bari? Senin yok mu? Yok. Anda söyle. Hey! Kardeşler! Biz egemendik memleketten şaylalarda ötkürdük geçen özümüzde. Şaylalar bardığı esetel bütkenden keyin Üçüncü mesele. Bu takır başka mesele. Oşana ait de vatam, öz sözüm bilen ait. Emin için kağızga baylanıp oturuyoruz. Kırgız memleketinin egemenliği boyunca, başka boyunca gelinden 4-5 saat söz kılsa olup, biz kanday mezgilde yaşap oturuyoruz. Biz hazır degen bardık memleketlermenen bir dey, ıntımakta olalım deyip, bir butuğumuzu Rusya'da, ikinci butuğumuz bilen Amerika'da duruyoruz. kaçan taltayıp duruyoruz. Kim taltayıp duruyor sana? Hazır gerek olsa men de. Men emez. Alamaz. Geldi bar taltayıp duruyor. Büt Kırgızstan taltayıp duruyor. Partiyaların içinde bir respublika taltayıp duruyor. Prezident dağı o. Prezident bilmeyen kantıp duruyor. O şu patçanda, atçanda bağırdığı taltayıp duruyor. O sen taltayıp durganda aladan kazaklar bir teyip dağı 20 yıl жатпайбыз mı talıp? Bolgan aytqa ketmedi. Ne de geliyor? Ya asana az. Hazır. Bas beni. Ver bas beni. Bas ver. Asana az. Ver bas ne adam. Silah nerede? Geçen gün şaylanın cihitlik boyunca açık bağırın ait. Bizde kandan şayla öttüğüm bile alıp bitti. Silah. Bardığın aytayım be. Hayır. Bardığın aytamanda ölüp ketgini. Özüme sorandın ar. Hayatın. Keçe Ağbet. Hayatın. Caşırmay durup ait. Bakıp. Keçe şaylada su Ağbet'ken bülütenlerden aytavereyim be. Ne de otasın? Demek cana karındaş men çiğilgenlerdi polnu. Hoşondan ben aytayım be. Men aytaverem gerek bolsa. O Alato'da Navastroy'da bülüten urdap ketkenlerdi aytam men gerek bolsa. Bop turup. Keçe onu sap 4 vergende aytayım aytpay koyayım be. Kağızların bardığını çarptı. Men eştegen aytayım. Demek gerek. Rahman Razıkov, Abdullah İmankулов, Şener Tınar Kurbanaliyevler oldu. Туғандар мына кечеги шайлоодон кийин 29 партия башыңарды 29 нерсени айтып ооруткандан кийин биринчи жолу отурабыз. Бүгүн Кыргызстан ушунчалык саясатташып кеткен эл болуп калды. Мен саясат жөнүндө мындай бир 2 куплетир жазганмын. Көп жыл болду көңүл бөлүп карасак, кетсин менен күн кеч кирип таң атат. Айылдагы аксакалды ооруткан, айыкпаган илдет болдуң саясат.
bilgeni de bilbegeni talaşat. Su geçpegen uşak sözdü taratat. Beşikteki balдар oruyu başlagan bale oldu bugün bizde siyasattı. Şaylo'da partiyalar uşunçalık köp nerseni bizge bişat etti. Bilesingeri biri aytti biz parlamentke barsak ile sivetti öndürülgen bağısında beremiz dedi. İkinci partiya çıkıp aytti biz varıp kalsak biz vapşe bekar beremiz dedi. Üçüncüsü çıkıp biz üstüne akça koş beremiz dedi beti çokları. Kıskası biz de aldaştayı var biz işendik. Bolttur dedik. Men bir partiyanın aytkan sözü esime düşüp atat. Zakon tertip bu en başka nerse dedi bizde. Zakon yok iştebe etat. Bizde zakon var. Birok şunda bile iştebe etat. Birok al zakon iştebe etat. Başka bireyler için başkaça işteydi. Karapayım el için başkaça işteydi. Buna Kıtay'da 1,5 milyar değil zakonga başı et. Oşun için memleket önük otat. Sebebi Kıtay'da 68 kılmıştın türüne ölüm cezası veriletken. 68 kılmıştın türüne. Bunu oşun için memleket kötörülüp işte vatat. Bizde ilgerki Kıtay uğurluk kılgan adam 10 kolun kesip taşacak ekan. Uğurluk kıldın mı 10 kolun kesip koydu ekan. Eğer uşu zakon Kırgızstanda iştegende keçegi deputatlıkka talapkер olup turganlardın jaman köptörünün 10 kolu yok boladı. Biri aytты biz parlamentke varıp kalsak ele memlekette uğurdaganlar yok boladı dedi. Kılmışkerler yok boladı dedi. Atviçalalar bol boyt dedi. Buna şayloo bütkөндөн кийин карасак арабыздан чында эле кылмышкерлер, отвечалалар, мамлекет урдагандар жок, бардыгы тазаланып, каяка кет десе парламентке кирип кеттир барды. Мына ушундай шайлоо менен биз азыр жашап атабыз. Элдин үмүтү чоң. Биз алып барып эптеп ошол жака киргиздик, эми эптеп өздөрү сүйлөшүп алса, анан бизди бир жакшы жака алып барат деген чоң үмүт менен жашап атабыз. Илейм ошондой эле болсун. Бирок мындай бир чындык бар. Бул баланын атын кыргыздар ырымдап коет экенбиз, жөн койбойт экенбиз. Көрсө ушул аттар кийин жашоодо чоң мааниси бар экен да. Мен биздин президенттерибиз 3 президентибиз бар, туурабы? Экөө качып кетти, бирөө алы кача элек. Мына ушул 3 президентибиздин аттарына бир куплеттен ыр жаздым. Мен силерге окуп берейин. Мен буларды жазып алып карап отуруп кызыктан нерсени таптым. Биринчи президентибизге. Ак деген сөзгө ырымдап, агайга теңе ырдадык. Акыйкат издеп таба албай, азапта калдык чырмалып. Бак деген сөзгө ырымдап, бак келди дедик сүйүнүп. Баласы бизди башкарып, баарыбыз калдык түңүлүп. От деген сөздөн башталып, Отунбай кызы чаң салып, ордолу ошту от каптап олтурду такка башкарып. Мына саңа. Бүгүн бизде бир сөз көп айтылып атат. Мекен шаһиттери деген. 86 балабыз революцияда ушул жерде курман болду. Бирок дагы бир чындык бар. 1 миллион кыргыз Россияда жүрөбүз азыр. Ошақтан келіп отқан ақша менен біз жашап атабыз. Бирок ал акча кандай азап менен келип атат, бул башка маселе. Себеби дегенде бир жылда Россиядан 300ге жакын балдар кыздардын сөөгүн алып келип атабыз. Бул атайын миграциядан алынган статистика боюнча айтып атам. 250дөн 300ге чейин балдар кыздардын сөөгүн алып келип атабыз. 20-25 жаштагы балдар кыздарыбыз. Биз буларды кимден сурайбыз, буга ким жооп берет билбейм. Ошақта жүріп, мен 3,5 ай Россияны қыдырып жүріп, біздің балдар қыздардың жашоосын өз көзүм көріп, төмөндөгү ырды жаздым элем сіздерге окуп бергим келип турат. Биз кыргыздар бүгүн кайда баратабыз деген кабыл алып коюңуздар. Чир келген вагондорду паровоз тартып алган. Жүргүнчү кыргыздардын жүрөгү толгон арман. Үмүттөр үзүлбөгөн шооланын нуру болуп, кыргыздар тарап барат, тагдырдын кулу болуп. Келечек эртеңкисин тумандуу элестетет.
Туылған жер топырағы бұйырса келем дешет. Айласыз алыс кетіп айылдан аталардан дүйнөдө жер қалбады қырғыздар жашабаған. Төвөлдер ел башқарған айтқыла барсыңарбы, же елдің келечегін ойлобой қалдыңарбы. Байлықты ел чоғылтқан бөлішіп бүтпөдүңөр, жер жұтқан жел моғызға оқшошып түспөлүңөр. Дүйнөнү чоғылтқандар түбүнө жеткен емес, байлықты эч ким көргө көтөрүп кеткен емес, акырет бар экенин бир күнү сезесиңер, оролуп ак кепинге силер да кетесиңер. А бүгүн кыргыздардын көз жашы агып көлдөй, алыска сапар тартат, максатын анык көрбөй. Олтурат ойлуу келин, колунда жаш баласы, атене алыс калган тынчыбай ой санасы, жолдошу сүйүп тийген, жоголуп ичип кеткен, жыландай бөтөлкөнүн ичине түшүп кеткен. Арактан ала турган барчуудай аласабыз, азаздан ичкичке биз айланып баратабыз. Аксакал акыл айтчу аракка тоюп алган. Аттың ай аргасыздан айтылган бул бир арман, эл болуп бөтөн жерде муштумдай түйүл албай, жаманда жөлөк болуп жакшыга сүйүн албай, мушташып эки кыргыз bir-birin sayıp salgan, birөөсү көзүн жумса, birөөсү айыпталган. Орустун шаарлары кыргызга түнөк болуп, оюнда ала тоосу опол тоо жүрөк болуп, сагынып жоолугушат, саргарып көөдөн толуп, чыр менен кайра тарайт, түштүксүң түндүк болуп. Урууга жердештикке бөлүнгөнүңдү коюп, качан биз биригебиз жөн эле кыргыз болуп. Айла жок Россиянын жараны болуп алдык. Кыргыздар бул чечимге айласы жоктон бардык. Төрөлгөн бала көзүн ачканда орус көрөт, киндигин орус кесип, жаткырат орус бөлөп. Киндик кан тамган жерин мекен деп сүйүп бала, ошого кызмат кылат, от болуп күйүп жана. Чоң элдер аз улутту саз болуп соруп барат. Жоголот кыргыз десе жүрөгүм ооруйт канап, ЮНЕСКО айтты дешет, кыргыздын келечегин жок болуп кетерге биз 50 жыл бар экенин. Качан биз мекен үчүн жалындап от болобуз, күй албай түтөй берсек, күл болуп жок болобуз. Ташталган кыргыз балдар, жетимдер үйлөрүндө, армандын күйүүсү бардай ыйлаган үндөрүндө, бирок биз ал үндөрдү укпайбыз, алыстабыз, бийликти алам деген бүтпөгөн жарыштабыз. Кетсин деп ураан кылып, кыйкырып барыш керек, кан төгүп болсо дагы бийликте калыш керек. 150 партияда 150 түрдүү желек, эл үчүн күйгөнү жок, баарына бийлик керек. Алардан биз кыйынбыз, намысты бербеш керек, кыйкырып колдоп турчу кыргызга жердеш керек. Дүйнөнү мындай коюп ойлогонушуларды, бийликте бүгүн бизде биларман киши барбы? Соодада достук жок деп, саргарып базарларда, жоготуп ден соолугун айланып араң жанга, бизнесин бөлүш албай талашкан чырды көрдүм, Кытайга аял болгон жакшына кызды көрдүм. Бир кыргыз жүрөт жолдо, таяк жеп каракталган, жоготуп ар намысын, таштанды тамактанган, күлкү жок жүзүндөгү күйүттөн кемсингендей, кыялда комуз болуп, кыргыз көч чертилгендей. Кыргыздар бүтүн эле ырыскы таразабыз, ким билет кайсы жолдо кай жакаң баратабыз. Жүрөк муздап, жүлүм бошоп, айтылган бул арманбы? Улуу Манас урпактары экенибиз жалганбы? Келбедикпи кыргыз болуп, кылымдарды карытып, кыйын кезде Манас руху жолубузду жарды. Акылмандар сүйлөгүлө, кимиңерди угабыз? Бүгүн неге бир уч кыргыз бирик албай турабыз? Эгер күнөө элде болсо, жашырбастан айткыла, тоңгуюктан жол көрсөтүп, туура жолду тапкыла. Түштүксүнбү, түндүксүнбү,
kel biylike biylегин, aktı ak dep, köktü kök dep, kalыс bolu birgegin. Baldarına, cerdeşine, büyük bölümü can tatlı, bir kırgızdı, bir mekendi, iki bölüp iyi verin. Rahmat. Туғандар, бұл бүгінгі біздің чындық, егер ошол чындыққа түз қарап, ошого жараша мамиле кылбасак, чындап эле биздин эртеңибиз кыйын болуп калчудай. Мен bir жылдан бери bir кичинекей кыздын операциясына акча чогулта албай, кайрылып көп жерлерде жүрөм. Ушу залда кайрымдуу болуп калайык деп Рустам Маманов деген ишкер жигиттин колдоосу менен концертте өткөздүк. Мына ошол кыз бүгүн залда отурат. Назбике, бер келчи кызым. Бас кызым берге батыраак келгин. Мына ошол кичинекей кызыбыздын эки бөйрөгүн операция жасап алмаштырыш керек болуп атат. Азыр бир жагын Москвага алып барып жасатып келдик. Экинчи жагына ушул акча тыйын чогултуп, шайлоонун астында азыркы саясий партиялардын бардыгына кат жазып жөнөткөнбүз. Айтыш керек болуп атат. Бир дагы саясий партия бир тыйын акча берген жок. 27.000 метр рулон кызыл чүпүрөктү кыркып, бүтүн Кыргызстанды мазар кылып илип салышты. Бирок ушул наристеге 27 сом акча бергенге жарашкан жок. Мен мынтип ойлоп калдым. Акчасы бар кишилер өздөрү менен өздөрү болот экен. Карапайым эл биз силер менен өзүбүзчө болот экенбиз. Башыбызга иш түшсө, бири-бирибизди колдобосок, башка бирөө колдобойт экен. Мен ушинтип түшүнүп калдым. Мен ушул кыздын атынан Назбикенин арманы деп мына ырды жазганмын. Силерге окуп берейин. Чырпыкмын, чынар болор күнүм бардыр. Кудайым жаш кезимден мээнет берип, аргасыз сизден жардам сурап турам, жаш жанды кетелекте мээнет жеңип. Ата-энеме ыраазымын, жардам сурап, какпаган каалгасы калбады окшойт. Менин бактым, тагдырым, келечегим алар үчүн бүтпөгөн арман окшойт. Наристенин батасы түз тиет дейт. Сизге өмүр бакыт берсин Кудайым, балдарыңыз мендей болуп оорубай, бактыңызга бар болушсун илайым. Азыр жашмын, мезгил келип чоңоюп, жардамга муктаждарга барам жетип, өмүр бою унутпайм ата-энемдин төгүлгөн көз жаштарын балам дешип. Биз бүгүн дагы, кече дагы ушул концертте мен карапайым элге кайрылып атам. Ошо сиздерден мүмкүн болушунча жардам берсеңиздер, бул урунан ошон үчүн койгонбуз. Кече отурган ушул жерде жөн отурган көрүүчүлөр 20.000 сом акча чогултуп берип кетишти. Рахмат ошо кечеги көрүүчүлөргө. Келиңиздер, көп түкүрсө көл болот дейт. Сиздер барда мына ушул кичинекей кыздын тагдырына таасир берип коюлуп, адам кайрымдуу болгондо өзү чоң нерседен бошонуп, өзү чоң бир жеңилденип калат дейт. Илайым бул Куранда да ошондой жазылган. Келиңиздер, кайрымдуулук кылып ушул кызыбызга жардам берип, ушул кызыбызды аман алып калайлык. Рахмат сиздерге. Бара бер кызым. Рахман Разыков болду. Кол чаап койгоңуздар.